Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда транспорт салыгы жоюлгандыгын кабарлады. Урматтуу кыргызстандыктар, салыктар жөнүндө жарлыкка кол койдум. Ушундан улам карапайым элге түшүнүктүү болуш үчүн чечмелеп берейин. Автотранспортко салыкты толугу менен жоюу боюнча тапшырма берип, жарлыкка кол койдум. Бул чечим жол фонду жөнүндө мыйзамга күйүүчү майдын ар бир литринен 1 сомдон чогултуу каралган өзгөртүүлөр күчүнө киргендигине байланыштуу. Транспортко мындан ары салык алынбайт. Анын ордуна 1 январдан тарта ар бир айдоочу унаасына куйган ар бир литр бензин же дизелден 1 сомдон алынып баштады. 2025 жылдын 1 январына чейин автотранспортко салык төлөбөй келген жарандарыбызды да салыктан бошотуу боюнча тапшырма бердим. Бул салыктын түрүн төлөбөй жүргөндөр ого эле көп экен. Мамлекет үчүн канчалык оор болсо да баарын кечтик. 2022 жылдын 1 январына чейинки юридикалык жана жеке ишкерлердин болгон карыздарын да кечтик. 2022 жылдын 1 январына чейинки салыктар текшерилбейт. ЭТТМ боюнча жумушчу топ түзүлдү. Bir айдын ичинде сунуш менен кайра келишет. Мындан сырткары, дыйкандарды жер салыгынан бошотуу боюнча мораторийди 2030 жылга чейин узарттым. 2030 жылга чейин дыйкандарга суга суу маселесин чечип бүтөбүз. БСР, БДРлерди курабыз, каналдарды толук тазалап, керектүү жерлерге жаңыларын куруп беребиз. Кыскасы, дыйкандарга суу маселесин чечип беребиз. Ошондон кийин анан жер салыкты кайра жандандырабыз. Бирок урматтуу мекендештер, бир нерсени эсиңиздерге сала кетейин. Салыктардын эсебинен мамлекет кармалып турат жана күчтүү болот. Эмгек акылар, пенсия жана жөлөк пулдардын көбөйүшү, социалдык объектилердин курулушу, жолдордун асфальтталышы жана башка иштер да чогултулган салыктан көз каранды экенин унутпаңыздар. Салык төлөбөй жүрө берсек, кийин акыры кечип жиберет экен деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Салыкты өз убагында төлөө бул ар бир жарандын ыйык милдети. Биз суктанган, өнүккөн өлкөлөрдө салык ыйык, төлөбөгөнү же жашырганы үчүн өтө катуу жазалашат. Ошондуктан бизде да салык ыйык болуш керек. Мындан ары салыктарды өз убагында төлөп туруңуздар.